чал бала болсо өзү. Монун бетин карачы, бетин. Бетин өзүнө урат, өзүнө урат. Сен алда колдоруң менен уруп аткан мен өз көзүм менен көрдүм. Сен нянька болуп иштесең, ты какой имеешь право муну урганга айтсаң, сен кимсиң? Мен өзүнө урдурган жокмун, өзү уруп атат. Мен өз көзүм менен көрдүм, мен сени өз көзүм менен көрдүм, уруп атканың, ошон үчүн мен келип жаныңа келдим, мен сага. Уктуңбу? Атың ким сен? Кана үйү каякта? Үйү каякта деп атам бул баланын. Коркутасың. Корко. Бул өзүнө өзү ушинтип ура берет. Мына карап турасың, мына көрүп атасың. Ментип өзүнө өзү урган вообще койбойт. Сүйлөй албайт экен бул. Кой бер алда баланы. Эмнеге түшүнбөйсүң? Бул просто арамызда бул жерде. Сен каякта жашайсың, айтчы. Атың ким сен? Мунун денеси ушинтип койгулана берсе, мен мисалы хозяйкам тартып атам деп катат да. Сен оны сен карап атсаң. Сен какой имеешь право урганыңды? Неге урасың сен муну? Сен муну урбасаң булар не болду? Сен алда колуңду карачы уже, мону уруп атканыңа неметти мен көрдүм го. Мурдуга чаптың мына. Мону мурдуга чаптың, карачы могу баланы. Ал өзүнө өзү койгулайт, эмнеге түшүнбөйсүңөр? Мен сага мен жиндүү мен өтүп бараткан кишимин, маяктан өтүп бараткан кишимин, мен көрүп сен уруп атканың. Муну өзүңө карагыла. Апкел мен карайм, апкел мен карайм. Ты не имеешь никакого права алдагын урганга. Сен балаң эмес бул. Тенеси гана. Мен туруп атам. Вот, кантип атасың, көрсөтчү, давай. Өзүнө өзү уруп атат бул. Мен анын калоосун аткарып атам. Сен маньяксың. Не уруп атасың? Азыр мен сени өлтүрөм, урбагың алда баланы. Муну деген өзүнө өзү койгулатыштын, калтырыштын жолу ушул. Сен ушинтип койсоң, ал өзүнө Жок, сен бул баланы багып иштеп атырсың. Орук чал бала экен, мына бул. Он больной, смотри. Больной баланы сен сабап атасың. Это как понять? Скажи. Өзүнө өзү койгултуунун, ама токтотуунун жолу бир. Бир гана жолу урган, Ой, ушинткенде гана токтойт. Анын колун кармаганда токтобойт. Эмнеге түшүнбөйсүңөр ошону? Каякта жашайсың баса? Адресин көрсөтчү. Каякта жашайсың? Болайт. Анын колун кармасаң тескерисинче күчөйт. Мына моягынан асты көгөрүп, биягы көгөрүп да жатып калат. Сен көгөртпөдүң алда, мурдун азыр жарбадыңбы? Койсуңарбы? Бир жоксаңар? Жок, сен балаң эмес болсо бул сен. Да, бьет, да? Как бьет? Ты видел, да? Я тоже видела. Ал өзүнө өзү койгулайт. Как за волосы, да? Тащит, да? А ты знаешь, где этот мальчик живет? Не знаю. Ну ты видел, да, постоянно, что он ее бьет? Она всегда тут гуляет. Да ты чё? Все? Ал постоянно өзүн койгулай берет. Эгер антип түшүнүп койбосоң, ал койгулай берет, болбойт. Сен атың ким айтсаң? Атың ким? Эмнеге түшүнбөйсүңөр ошону? Жок, сен өзүң мындай ойлосоң, бул сен балаң эмес. Мунун ата-энеси сага таштап кетсе, сен муну эмне уруп атасың? Өзүң карасаң, кебетесиң, карасаң, өзү өлөйүн деген жаныбар экен, карасаң. Кайдагы өлөйүн деген жаныбар? Мону сен билбейсиңер мунун канчалык күчтүү экенин? Күчтүү болбосо да, күчтүү бул кичинекей бала, канчада бул? Айтчы, канчада бул? Скажи. Кичинекей бала дейсиң. Канчада бул? Муну бир күн карап көрөчү, күчүңөр жетер бекен. Бер, мен өзүм эле карайм. Бер. Бас, мен сени милицияга алып барам азыр. Модель Алтына Эмилбекова өлтүрүлгөн сейрек кездешкен тоотеке менен сүрөткө түшүп талкууга калды. Модель жогорудагы сүрөтүн эч ким жигитин жоготподу беле деген сөзү менен жүктөгөн. Ал эми социалдык тармактын колдонуучулары ким менен сүрөткө түшкөнүңүздү билесизби? Бул жоголуп кетүү коркунучунда кызыл китепке киргизилген жаныбар. Катталуучуларыңызга жоголуп бара жаткан жаныбарларды атууга тыюу салуунун ордуна шылдыңдап жатасыз. Уят, деп жазат комментарий калтыргандардын көпчүлүк бөлүгү. Аутист баланы бетке чаап урган бала багуучу кармалды. Интернет желесине аутист оорусунан жабыркаган баланы урган аялдын видеосу тараган. Көп өтпөй бул видеонун негизинде кылмышка шектүү аял милицияга сурак берип, бала медициналык текшерүүдөн өтүүдө. Бул тууралуу Октябрь районунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Видеодо баланы бетке чаап уруп атканын көрүп, бала багуучу аялдан баланы эмнеге уруп жатканын сураганы тартылган. Күтүүсүз суракка жооп берген бала багуучу аял бала өзүн өзү койгулай бергенин айтып, баланын колу менен башка бир нече жолу койгулаган. Ошондой эле ал баланы чаап анын калоосун аткарып жатканын айткан. Бул окуя боюнча ички иштер башкармалыгына 16 август күнү жабырлануучунун апасы арыз менен кайрылган. Анда аутист менен ооруган 11 жаштагы уулун караган бала багуучу уулуна кол көтөргөнү жазылган. Видеого түшкөн окуя Карла Маркс менен Скрябин көчөлөрүндө болгон. Бул окуя боюнча 43 жаштагы бала багуучу сурак берип, жоопкерчилигинин астында үйүнө жиберилген.